Саламатсыздарбы? Таңкы конок шоунун угуучулары. Кайрадан жолугушуу. Бүгүн конокто абдан активдүү айым Кажыгужу подкасттын жардамчысы, көптөгөн видеолорду жасайт, китепчи долбоордун катышуучусу Гүлира айым. Саламатсызбы, Гүлира айым? Саламатсызбы Азамат агай, саламатсыздарбы? Көздөмөлгө келечек Жылдыз академиянын окуучулары. Кутмандаңыздар менен. Бизде азыр эртең менен, ошондуктан кутмандаңыздар менен дей берейин. Ооба, шоунун аты дагы таңкы конок. Анткени биздин убакыт боюнча 7:30, силердики 8:30. Анда эмесе таанышып баштайлы. Өзүңүздү жөнүндө айтып берсеңиз, кантип ушундай жашоого келип калдыңыз? Мен эл катары эле келдим окшойт. Бул жашоого мен дагы ушу баардык эле биздин азыркы чогуу иштешип жаткан кесиптештер, группалаштар сыяктуу эле десем. Мен өзүм балыкчыдан көлдөн болом. Түн нарындан, Жумгалдан, урум, саяк, супер саяк. 3 баланын апасымын азыркы учурда. Турцияда, Стамбулда жашайбыз. Кесибим боюнча журналистмин. Кыргыз-Түрк Манас университетинин журналистика факультетин бүтүргөм. Радиодо, Айымдар журналында, газетада иштегем. Учурда үйдөмүн, үй кожойкесимин. Анткени балдарым жаңыдан садикке барып баштады. Анан өзүмдү издеп, мен дагы Жылдыз академияга келип калдым десем болот. Чоң рахмат. Негизи Жылдыз академия катышуучуларда көп ошо энелер, балдар менен мынтип акырын байкап келсек, билимдүү, жогорку билими бар. Анан жөн гана жогорку билим эмес, ошол билимди башынан баягы иштетип келгенде, мисалы сиздин тажрыйбаңыз боюнча сиз журналистсиз, сизге мисалы тапшырмалар берилгенде, албетте аябай профессионалдуу жасайсыз да, көрүнүп турат да билими бар экен. Бирок орто жолдон ушул энелердин эмеси окшойт. Судьбасы үйлөнүп, анан үй бүлө курганда ошол карьералык мындай иш мынтип токтоп калат да, анан кийин үзүлүп кетип анан кайра башталат да. Бирок ошол IT жагынан башталганда жакшы болот. Анан ошол жумуш жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай эле жумуш иштеп атканда, эмне деген кызыктуу нерселер болду эле? Мурунку жумуштарым абдан кызыктуу болчу. Негизи мен өзүм окууга тапшырып жатканда экономика жагына тоже мен убакта аябай престижный болчу, бирок өзүм дагы математика, геометрия, черчение салыктарына аябай кызыкчу элем. Ошол тармакка окуйм дегем, бирок маңдайга жазылган экен, журналистикага өтүп калдым. Башында бир аз кызыкпай жүрүп, андан кийин кайра өзүмдү колго алып, кызыгып баштадым, радиого жумушка кирдим. Ал жактан чындыгында радиого киргенде эч нерсе билбей эле баргам. Мен эч нерсе билбейм, бирок иштегим келет деп эле айттым. Кудай жагып мени жумушка алышты, үйрөтүштү, көп нерсе үйрөндүк, түз эфирге чыгып баштадык. Андан кийин эл аралык журналисттер конкурсуна катышып, радио программа боюнча 1-чи орунду алдык Турцияда. Ошонун негизинде Турцияга практикага келип, бул жактагы радиолордон дагы тажрыйба алдым. Ошол эле убакта радио менен бирдикте Бишкекчанка деген айымдар журналы ачылган эле Кыргызстанда. Ошол журнал жаңы ачылып баштаганда иштеп баштагам. Ал жакта да абдан кызыктуу болду. Макалаларды жазып аттык, кызыктуу китептерди которуп аттык башка тилдерден. Андан кийин Саясат пресс деген гезитке кирдим. Ал жакта корректор болчумун. Негизи журналистиканын бардык тармагын иштеп көрдүм десем болот, телевидениядан башка. Анын арасынан мага эң жакын болгону бул радио деп эсептейм. Радиону аябай жакшы көрөм. Аудио монтаждарды да жакшы көрөм. Жаңы программаларды үйрөнгөндү жакшы көрөм. Анан ошо үйдө отуруп декреттик убакта жөн отурбай деп видео монтажды дагы үйрөндүм. Негизи 3D'га да кызыгып 3D'ни үйрөнүп баштаган элем, мага тишим өтпөй. Анан ошо программированияны көрөйүнчү деп бир аз интернеттен карап көрдүм, окуп көрдүм. Байкасам түшүнчүдө экенмин. Бир аз 3D'га караганда программированияны түшүнүп баштадым. Анан биринчи ошондон баштайын дедим. Буюрса алдыда программированияны жакшы үйрөнүп алсам, 3D'ни дагы үйрөнөм деген оюм бар. Кызыктуу. Карагылачы, сүйлөп атканыбызды мен у деп кошуп атсам, Гүлира айым такылбай, сонун сүйлөп кетип анткени радиодо көптөгөн тажрыйбасы бар. Бирок карабастан биз септеп ушундай
шоуларды ойлоп чыгып подкасттарды жаздыра беребиз. Айтишниктер ушундай бир нерсе кызыгып жасай берет, жасаган билбесе да жок үйрөнөм депчи. Анан кош келипсиз биздин айтигибизге. Сиздердин аркаңыздан көп нерсе үйрөнүп жатабыз да биз дагы. Бишкек Чанка деген журналды билем, мурда Бишкекте жашап жүргөндө көрүп калчумун, окуп да калчумун. Кызыктуу. Кандай жаңы грандар ачылып атат. Анан неме жөнүндө сурабай калыптырмын. Турцияга эмне болуп барып калдыңыз? Айтып кеттиңиз. Мен байкабай калдым бача. Турцияга негизи ошо башында айткандай практика боюнча келгем. Бул жакта кыргыздар менен таанышып, аралашып жүрүп, болочок жолдошума жолугуп калып, анан окууну бүткөндө үйлөнүп, жолдошум менен чогуу келгем Турцияга. Кызыктуу. Кече дагы Стамбулдан чыкпады. Стамбул аябай чыңлап кооз шаар. Адамдар эле көп болбосо. Азия менен Европанын кошулган жери. Негизи айтышат, Стамбул эң биринчи келгенде ар бир адамды өзүнө сүйдүрүп алат депчи, аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биздин эң кызык окуябыз болгон ошо практика өткөнү келгенде биздин университет общага сүйлөшүп берет эле, сүйлөшкөн эмес экен. Биз үчөөбүз келип, анан бара турган жерибиз жок эле келип алган экенбиз Стамбулга. Анан тааныштардан таап отуруп бир жатакана менен сүйлөшүп ошол жакта калып калдык. Ал дагы бекер болду. Орозо айы маалы болуп тамак ашыбыз дагы бекер болду. Практика өткөн жерибиз бизге түшкү тамакты бекер берип атты, жолубузду бекер алып барып алып келип атты. Ошентип бир ай бекер жашаганбыз да. Эң кызыктуусу ошо билетти алып эле, орусча айтканда никуда эле келип алган экенбиз. Ошондо дагы Стамбул бизди кучак жайып тоза алды десек болот да. Чоң шаарда эч кимди тааныбайбыз. Анан ошондо да бир ай бекер жашап кеттик да. Кетип атканда дагы ошо самолетто орун калбай калган экен. Биздин билеттерди да сатып жиберишкен экен. Анда дагы бир күн бизди алып калып коноктошуп, анан бекер билет беришкен, 1 жылдын ичинде келип эс алып кайра кетсеңер болот деп. Ал ошо билетибиз дагы бекер болуп калган да. Аябай чоң сонун мүмкүнчүлүктөр болгон. Стамбул ошонусу менен силерди кучак жайып тосуп алып, анан калып калган турасыздар. Айтиге кантип келип калдыңыз? Келечекке ошо ЖТС академиясына. Келечекке ошо пандемия убагында мен дагы ошо декреттен кийин балдарым кичине чоңоюп, башымды көтөрүп, эки жакка карап, мен ким элем, колумдан эмне келет эле, кандай жумуш кылсам болот эле деп мындай бардык эле апалар ушинтет болуш керек, декреттен чыкканда өзүн кайрадан жаңыдан тааныгысы келип, анткени кесиптештери, группалаштары уже бая алдыга жылып кеткен болот да. Анан биз артта калып эле кайра ошол ишти баштан баштай албай калабыз. Анан дагы жарым күн эле бош болуп калат экенбиз, карасак. Анткени балдарыбыз мектепке барса түштө уже келип калышат үйгөчү. Анан үйдө отуруп иштей турган жумуш карашым керек болду. Анан өзүмдүн кызыккан тармактарды издеп баштадым, карап баштадым. Айтып өткөндөй 3D'ни үйрөнүп баштадым. Ишим өткөн жок. Анан Жылдыз академия 3 жолу алдыма чыкты десем болот. Биринчи Инстаграмды барактап отуруп ал жактан көрүп калдым. Андан кийин Айдана Мирбаеванын видеосун көрүп калдым. Анда деле кызыккан жокмун. Колуман келбейт болуш керек деп ойлодум. Андан кийин курбу кызым WhatsApp таанышын жазып калды, чогуу окуйлу деп. Анан 3 жолу алдыма чыкканда мен ушу бекеринен эмес болуш керек, аракет кылып көрөйүнчү, колуман келет болуш керек, өзүм да кызыкчу элем деп. Анан окуп баштадым. Аябай сонун тажрыйба болду. Башында бир ай бизди soft skills боюнча даярдашты. Олжобай агайга дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Негизи буга чейин көп эле эл алдында сүйлөп, катышып, ведущий болуп жүрчү элем. Анан декрет убагында абдан өзүмө жабылып калган экенмин. Эл алдында сүйлөгөнү коркуп калган экенмин. Ушу Zoom'да чыгып, микрофонду ачкандан коркуп калган экенмин. Анан бара-бара ошо бир айдын ичинде ар кандай тапшырмалар болуп атып, аларды аткарып атып, анан бир аз ачылдым, мурунку өзүмө келе баштадым деп айтсам болот. Эми программированияны үйрөнүү бир аз оор болсо дагы өзүмдүн башка жактарымды дагы ача алдым. Ошон үчүн дагы абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Бирок буюрса бул тармакты дагы таштабайм. Бир аз кечирээк үйрөнсөм дагы, көп убакыт ала турган болсо дагы баары бир үйрөнөм деп ойлойм. Анткени мага абдан кызык. Сонун байкасак чындап эле баары айтып аткан ушул 1-2 жылдын ичинде тренд болуп, IT тренд, IT окугула, ITден жакшы иштер тапса болот, ооба оңой эмес.
бирок мүмкүн мисалы мен окудум деп ар бир өзүнүн мисал катары айтып атып ушинтип 1 2 3 болуп атып анан баягы тааныштар жакындар окуп баштаганда айтып баштап адамдар кошулуп баштайт экен да. Анан кийинки тепкич болсо биз азыр ошол долбоорлорду иштеп атабыз. Анан биз да көп айтып атабыз да долбоорлорду иштесе болот. Анан долбоорлордун арты менен дагы акча тапса болот. Анан бир өзүнчө жумуштарды кылса болот деп анан башында көп адамдай мен колуман келеби, жокпу келбейби, балким мен ката кылып алам деп коркуп эле. Азыр болсо баары да катышып атат. Ушул убак менен келгенде дагы жаңы адамдар кошулуп баган көрсө долбоорлор жазса болот экен, даже кыргыз тилинде жазса болот экен деп катышып баштайт деп ишенем. Анан сиз кайсы долбоорлорду жасап атасыз көзөмөлдөгөн ичинде ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Көзөмөлгөн ичинде китепчи долбоорундамын жана Кажы-Кужу подкаст долбоорундамын. Кажы-Кужуда аудио монтаж кылам, постерлерди жасайм. Эки башка тармак абдан кызыктуу. Буюрса ийгиликке жетебиз деген ойдомун. Албетте жалпы команданын жардамы менен жумуштарда абдан кызыктуу болуп жатат мага. Радиодо иштегениме 10 жыл болгон экен. 10 жылдан кийин кайра аудио монтаж программасын ачып, ошонун баары кайра эсимде экен. Ошолорду кайрадан иштеп баштаганыма абдан кубанычтамын. Радиодо иштегенде эле болуп атам. Абдан сүйүнүп калып атам ар бир ишемде. Мүмкүнчүлүк бергениңизге рахмат. Талант не пропьешь деп айтып коет экспортта. Ооба, колдор, бармактар кадимкидей эстеп калат экен. Өзү эле автоматически кылып кете берет экен да монтажды. Рас Кажы-Кужуга келгениңиз жакшы болду. Биз жетишпей коноктор бүтүп калат эле, эми болсо жума сайын чыгып атат. Чыкканда дагы кызыктуу болуп, процесстер менен чыгып атат, команда менен иштеп. Мурда Жаныбек экөөбүз өзүбүзчө бөлүнүп алып эле жасап койчубуз. Отуруп азыр болсо командабыз чоңоюп, жакшы процесстер түзүлдү. Эми ошондой процесстерди Content Space аркылуу дагы башкаларга түзүп беребиз деген ниет бар. Анан ошол процесстерди жасаганга сиздер дагы кошулсаңар абдан көптөгөн подкасттарды жаздырып, подкаст индустриясын көтөргөнгө алыбыз жетет окшойт деп ойлоп калабыз да. Кызыктар алдыда. Ооба, буюрса бизде текст жазган дагы, кыргыз тилчи дагы биздин группалаштарыбыз, кесиптештерибиз абдан көп. Буюрса чоң ийгиликтерге жетебиз. Эми биздин микрофондорду күйгүзөлү, бизде коноктор бар. Биз түз эфирде өтүп атабыз деп. Урматтуу коноктор, колуңар көтөрүп суроо берсеңиздер болот. Күлөр айымда. Кимде кандай суроо бар? Кызыктуу конок. Суроо берип алыңыздар. Беребиз. Ооба, мен Гүлүр айым, кандайсыңыз? Менин сизге суроом жок. Ошол сиздин үндөсүн, дикция десе дикция, башка технический дагы эмелериңиз, таланттарыңыз бар экен. Сизге кааларым ийгилик каалайм сизге. Болгон ой максаттарыңыз, каалоо тилектериңиз ишке ашсын. Бүгүнкү маек абдан сонун болду. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн. Баарыбыз ишибизди ийгиликтүү аяктап, өзүбүздүн алдыга койгон максатыбызга жетели. Буюрса. Алдыда профессионал турганда башкалар коркуп кетет окшойт, эмне деп сурай берем. Бирок чатта да көп жазып атышат окшойт. Азыр окуганга баары кол чаап атышат, эмне? Өзүңүздү 5 жылдан кийин кандай көрөсүз деп HR-лар турат окшойт. 5 жылдан кийинки планыңызды менен бөлүшүп коңуз. 5 жыл алдыга пландаган жокмун, бирок мен өзүм оюмда алдыңкы 5 жылдан кийин деген экен. 5 жылдан кийин өзүмдүн сүйүктүү кесибимдин ээси, өзүмдүн кесибимде кандайдыр бир ийгиликке жеткен айым катары көрүм келет. Анткени кандай десем, айымдар да айтат го, биринчи билим алыш керек, анан турмушка чыгыш керек, анан балалуу болуш керек депчи. Буюрса бул тепкичтерди басып өттүм, эми өзүмдү өнүктүрүүгө убакыт келди го деп ойлойм. 5 жылдан кийин ошо өзүм ордумду тапкан айым катары көрүм келет. Сонун дагы бир суроо берип атат чаттан. Сиз ошо профессионал катары сизден тажрыйба бөлүшөт деп ойлоп, убактыңызды кантип бөлүштүрүп атасыз, жетишип атасызбы дейт.
Апалар албетте эч убакта жетишпейт, бүтпөгөн үй оокаттары бар, тамак жаса алмай, балдарды карамай сабак окутуш керек деген майда чүйдө көзгө көрүнбөгөн бирок көп убакытты, энергияны талап кылган жумуштар бар албетте. Ошонун негизинде сурап жатсаңыз керек. Жетишкенге аракет кылып жатам десем болот. Мында өзүм үй бүлөм, балдарым, жолдошум дагы абдан чоң колдоо көрсөтүп жатат. Кээде өзгөчө сабактар болуп атканда кечке чейин отуруп калган убактым болот. Бири-бири менен айкалыштырганга аракет кылам. Мисалы үчүн тамак жасап атып, видео сабактарды көргөнгө аракет кылам. Балдарым сабак окуп атканда китеп окуганга аракет кылам. Ошентип эки ишти айкалыштырганга аракет кылып жатам. Буюрса, өзүбүздүн каалообуз болсо эле баардык нерсеге жетишсек болот. Рахмат. Нургүл Бекишова кол көтөрүп атат. Бар окшойт. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Гулира айым, бүгүнкү бизге таңкы конок болуп маек куруп берип атканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Менде ушундай суроо эле. Бул долбоорлорду башында башталып атканда тандагыла деп Азамат агай бергенде биз аябай 30 долбоордун ичинен кайсы долбоорду тандасак экен деп биз түшүнбөй ары бери жүрүп баардыгын тандап коюп жүргөнбүз. Сиз азыр сиздин маегиңизди угуп отуруп, өзүңүздүн профессияңыз боюнча журналист экенсиз, китепчи долбоорун ошо өзүңүздүн профессияңызды жана интуитивно ушул долбоорду тандаган окшойсуз, китепчи долбоорун. Ооба, мен дагы башында түшүнбөй аттым долбоорлор жөнүндө. Агай айтып берип атты, бирок элестете алган жокмун. Анан өзүмдүн тажрыйбамда ошо китеп которуу бар эле. Сайт жасасак, китепчи долбоору болсо бул электронный китептер болот болуш керек, аудио китептер болот болуш керек деп ойлогом. Албетте ошо китеп которуу жана аудио боюнча радиодо иштеген тажрыйбам боюнча ошо мага туура келсе керек деп ушул долбоорду тандап алгам. Ал эми подкастты болсо өзүм көптөн бери подкастка кызыгып жүрөм. Иликтеп башка подкасттарды карап угуп жүрөм. Өзүм дагы подкаст жаздыргым келет. Ошондуктан тажрыйба алам деген максатта ушул долбоорду тандагам. Чоң рахмат. Баары силерге каалоо тилек айтып атат. Албетте өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүшүп, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү айтып берип өткөн себебибиз бизде жакшы чөйрө түзүлүп атат. Баары бири-бирине жардам берип, жакшы нерселерди үйрөнөлү деп айтып берип, ошондуктан ойлойм, мындай эч кандай негативдүү нерселер болсо дагы бизде аз. Негизи Facebookка же мындай чоң социалдык сетке чыкканда, ушундай сүйлөшүп отурганда көп киши кээде мындай негативдүү ойлоп калышы мүмкүн. Ой, карагылачы, мунун күйөөсү аябай жардам берип атыптыр, анан сен эмне кылып атасың деген. Бизде наоборот андай азыраак, көбүрөөк поддержка деп, жакшы экен, жетишсе экен, кандай жардам керек деп баарыбыз жардам берип турабыз бири-бирибиз менен. Мага ошонусу менен жагат чөйрө, чөйрөдөгү адамдар жагат. Мындай жаратман, позитивдүү ойлонгон адамдар да долбоорлор жөнүндө сүйлөшүп атканда да кантип жакшыртсак болот, кантип курсак болот деп сүйлөшүп турат. Абдан кубанычтамын ушул сиз келип кошулуп калганыңызга. Долбоорлор менен иштеп, анан албетте алдыда көптөгөн дагы ийгиликтер күтөт деп ойлойм. Күз демилге марафону бүткөн соңдо деле биз чогуу иштешкен улантат окшойт, ошол улантат болушубуз керек деп ишенем. Сиз кандай деп ойлойсуз? Күз демилге бүткөндү эмне кылабыз? Албетте баштаган ишти таштагыбыз келбейт. Буюрса, колдон келишинче чогуу иштешкенге, ишибизди улантканга аракет кылабыз. Сонун. Анда биздин ушу менен таңкы конок шоубуз аяктайт бүгүнкүгө. Албетте эртең дагы кызыктуу конок күтүп турат бизди. Катышыңыздар, сурооңуздарды даярдаңыздар. Анан оорубаңыздар. Чоң рахмат агай, сизге дагы мүмкүнчүлүк берип, жалпыга тааныштырып, баарыбызды байланыштырып, бириктирип турганыңыз үчүн чоң рахмат. Катышуучуларга дагы жакшы каалоо тилектериңер үчүн рахмат. Ден соолук болсун эң негизгиси. Оорулар да күчөп аткан убакта ден соолук болсун, анан ийгиликтер келе берет деп ойлойм. Чоң рахмат. Күнүңүздөр ийгиликтүү.